Ош мамлекеттик университетинин чоң залы адаттагыдан башкача. Демейде студентче окуучулар экзамен тапшырууга келишсе, бүгүн мамлекеттик, муниципалдык билим берүү, саламаттык сактоо, укук коргоо кызматкерлери, журналист, студенттер же жөн эле кабыл кыргыз тилинде жат жазууга келишкен. Алинур Жусуповдун мамлекеттик кызматта эмгектене баштаганына аз гана убакыт болду. Бирок келечектен үмүтү чоң. Ал үчүн кыргыз тилин мыкты окуп, мыкты жазуу керектигин жакшы билет. Мен биринчи жолу катышып жатам. Буга чейин көп эле жолу мамлекеттик тил боюнча тесттер алынып келген. Бизде жат жазып аткан мезгилде азмат кичине толкундуулар болду. Толкундоо неме ишибизге туура так жазганга аракет жасадык. Катышуучулар өз кызматына ылайык бөлүнүшүп, алдын ала даярдалган 5 тексттин бирөөсүн тандап алышты. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге Улуу жибек жолундагы соода деген темадагы 250 сөздөн турган текст туш келди. Алар үчүн 1 саат убакыт берилди. Жыйынтыктары эртеңден тартып чыгарылып, мамлекеттик тил комиссиясынын сайтына жарыяланат. Грамматикалык сабаттуулук жагына алып келгенде, бул тексттин жеңил эле биз үчүн жеңил эле болушу мүмкүн. Негизи акцияга катышып берген катышуучулар үчүн деле жеңил болду. Анан өзүмдө ошолор үчүн жеңил болуш үчүн ошол методикалык ыкмаларды сактоо менен, жагдайларды сактоо менен текстти кайрадан айтып берүүгө туура келди да. Өнөктүк 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү улуттук программасы жана тил саясатын алдыга жылдыруу жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Бул ирет иш-чара экинчи жолу өткөрүлүп, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө аз да болсо салымын кошот деген максаттар коюлган. Чиновниктер, мамлекеттик кызматтагылар буга чейин да кыргыз тили боюнча мамлекеттик деңгээлде экзамендерди тапшырып, кыргыз тесттен өтүп келишкен. 2018 жылдан баштап республика боюнча мамлекеттик муниципалдык кызматтар ушул мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча кыргыз тилинен тест тапшырышты. Тилди билүү деңгээли. Бул жерде Адан баштаган С1ге чейинки деңгээлдерди тапшырып, В1, В2, С1 деген деңгээлдерди мыкты билгендер атайын кыргыз тест мамлекеттик ишканасы тарабынан өзүнчө сертификаттарга ээ болуп атат. Аракеттерге карабастан жыйынтыктар мыкты болбой жатканын жарандык активисттер жана кыргыз тилчилер айтып келишет. Өзгөчө социалдык тармактарда сынга кабылган Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдун кыргыз тилинен жазган тексти жана жогорку кеңештин мөөрү коюлган расмий баракчадагы каталар коомчулукту ойго салды. Ушул эле пикирди бүгүн тилчи окумуштуу Сыртбай Мусаев да эл өкүлдөрү кыргыз тилин грамматикалык каталар менен сүйлөшөөрүн жогорку кеңеш жыйынында айтып чыкты. Гүлмайрам Рахманбердиева, Улукбек Нарматов, Ош Пирим жаңылыктары.